Бул дүйнөдө бактылуулук толук эмес. Бир кем боло берет. Ар дайым бир нерсе кем болуп чыга берет. Ишенбесеңиз базарга барып, бардык нерсени алдым деп чыкканыңыздан кийин бир нерсе кем болот да. Жашоодо ар дайым бир нерсе толбогондой сезиле берет. Ошол нерсени толтуруш үчүн адамдар дүйнөгө аракет кыла берет да. Негизи көңүлдөр, жүрөктөр качан эс алат? Алланы зикир кылган учурда, Алланы эстеген учурда. Мындай өзүңүз дагы мындай байкап көрсөңүз, чындап текшерип дагы көрсөңүз болот. Өтө кайгырган проблема көп келген учурда өзүңүздүн бир кичинекей бакчаларыңызга чыгып алып, багыңыз жок болсо мындай ботанический садтарга чыгып алып, тоолорго чыгып алып, бактардын астында өзүңүздүн огородуңузда эккен помидор, бадырыңдарды карап туруп, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин, ла илаха иллаллаху Мухаммад расулуллах келимелерди айтып, субханаллах, алхамдулилля, Аллаху акбар зикирлерди айтуңуз, урматтуу мекендешим, кадимкидей жүрөгүңүзгө тынчтык берет. 100% тынчтык берет. Колуңуздагы матакты ыргытып, колуңуздагы темирди ыргытып, зикир кылып, даратты алып, намазды окуп, анан зикир менен уктап калсаңыз, бул өзгөчө уйку болот да. Түшүңүздө шайтан мындайларды көрбөстөн өзгөчө эс аласыз. Аз эле эс аласыз, 2 саат, 3 саат, бирок саз эс аласыз, өтө жакшы эс аласыз. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Аллахты зикир кылууну эч качан унутпаңыз. Ар бир учурда. Зикир үчүн даарат парыз эмес экен да. Машинада жүрөбүзбү, таксиде жүрөбүзбү, машкада жүрөбүзбү, отурганда, турганда, басканда, жатканда, ар бир учурда Аллахны зикир кылып, субханаллах, алхамдулилля, Аллаху акбар. Музыка менен эс албайт жүрөгүбүз. Көңүлдөр, жүрөктөр албетте зикир кылганда, Аллахты эстеген учурда эс алат.